Ошол мурдагы курган акчасынан да ашып кетти. Мына адебде кайта оңдой бериш болбойт да. Мамлекеттин казынасында акча бар ошон үчүн кылып атат, жок болсо кылбайт. Жалал Абад шаарындагы 7 жыл мурда курулган жер өтмөк 3-чү ирет оңдолуп жатат. Бул жолу ага 10 миллионго чукул каражат сарпталат. Жергиликтүү тургундар бир эле объектке улам миллиондогон каражат жумшалып жатканынан нааразы. Ушуну оңдогон адамдар сапаттуу кылыш керек. Өлүп кетсин деп өкмөттүн акчасы кетет деп эле тон эмес иш кылган болбойт да. Аз болсо ham саз кылып сапаттуу кылыш керек. Ушу жумушкерлер, же жалган айтамбы? Şu жумушчулар мынанча кетти мына деп, ал бийиктеги адамдар билбейт да, канча кетип атат, канча коюп атат, неменен оңолуп атат, алардын чатагы жок. Ошон үчүн жумушчулар мына жоопкерчиликтүү болуш керек. Эми ремонт болгон сайын бекер ремонт болбойт да. Ага деген канча миллиондогон акчалар кетет. Канча деген жумушчулар тартылат. Кимдир бирөө тендерден утуп алат. Ошонун баардыгы мамлекетке зыянга турат. Мен ошол жагын айтып атам. Качанга чейин мамлекетти ушу кайра эле ашыкча эле чыгымга дуушар кыла беребиз. Тапкан акчабызды жыргалчылыкка, жакшы нерселерге жумшабайлыбы? Курдукпу? Кургандан кийин жок дегенде 10 жыл оңдуп турсун. Иштесин. Ошонун результатын көрөлү. Анан кийин ремонт болсо анан башка маселе. Түмөнбай Байзаков жана Нагим Айтматова көчөлөрүн бириктирген өтмөк 2018-19 жылдары курулуп, ага жалпы 43 миллион сом сарпталган. Жер өтмөктүн чатыры жолго жана жол белгилерине тоскоолдук жаратып жаткандыгынан улам аны жаңылоо муктаждыгы келип чыккан айтылды. Бул тарабыбызды оңдоп аткан себеби светофордун астында болгондуктан мурун жолду тосуп турган. Биз ошону башка дизайнга өткөрүп, жолду ачуу максатында жүргүнчүлөргө дагы ыңгайлуу болуш үчүн биз ошону жасап жатабыз. 2023-жылы биз ал өтмөктүн травертиндерин жаңылап, потолокторун жасап бергенбиз. Бүгүнкү күндө биз ошо чатырын алмаштырып, эскилиги жеткендиктен поликарбонаттары эскирип күнгө күйүп калгандыктан биз жаңылап жасап берип атабыз. Жер өтмөктүн Нагим Айтматова көчөсүндөгү 2 чатыры жаңыланып, косметикалык оңдоодон өткөрүлөт. Курулушту Строй Электро ЖЧКсы жүргүзүп, 1 ай аралыгында бүткөрүү пландалган. Тендерден бүгүнкү күндө 9900 сомго утуп алып, бүгүнкү күндө курулуш ишин жүргүзүп атат. Ал жерде ошо чатырын өзгөчө дизайн менен айнектен жасап атабыз. Ал айнектери биздин Кыргызстанда өндүрүлбөгөндүктөн Өзбекстан Республикасынан кесилип келип атат. Андан сырткары ошол косметический ремонт болот. Соколдор бир сыйра травертинден жаңылап, тепкичтерин оңдоп бүтүрүп беребиз. Эми азыр мамлекетибизде шүгүр, Кудайга шүгүр, жакшы эле болуп атат. Финансы жагы топтолуп, жакшы эле. Алдыга жылыш болуп атат, көрүп атасыз өзүңүздөр. Муналарды караң, оңдоп баарын парк кылып койду. Мисалы жайларды кылып. Мамлекеттин казынасында акча бар, ошон үчүн кылып атат, жок болсо кылбайт. Оңдогону жакшы, сонун заман болуп атат. Рахмат өзүнүн оңдогонуна. Оңдоо кайра мурункудай болуп калат эле. Адамдар жүрөт берде. Күн соовут этти. 7 жыл мурун жер өтмөктүн курулушун Сафари компаниясы жүргүзгөн. Ушул тапта анда 20дан ашык соода түйүн иштеп жатат. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.